Мен чоңойгондо өрт өчүргүч болгум келет. Мен чоңойгондо ат машыктыруучу болгум келет. Мен актриса же ырчы болгум келет. Мен чоңойгондо ким болгум келерин билбеймин. Бул сага каникул эмес, Джонни. Тур. Сен турушуң керек, балакай. Эй, тур эми, Джонни. Мага дагы ошол туш кирди. Ал ушунчалык реалдуу. Өзүмдү үйдөгүдөй сезем. Бирок азыр сенин үйүң ушул жер, түшүнүктүүбү? Уктап жаткан сулуу мырза. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү? Эмне үчүн түшүнүктүү? Түшүнүктүү мырза. Ооба мырза. Эми жакшы болду. Сенде эч кандай каршылык болгон жок турабы? Жок мырза. Бул жакшы. Жаман нерсе эмес мырза. Мен сага берген жаңы аяттар тууралуу ой жүгүрттүңбү? Албетте мырза. Азаматсың. Билесиңби, жакында бул тема боюнча текшерүү болот. Эгерде сен дайыма даяр болсоң, сага даярдаштын кереги жок. Мына ушундай. Джонни. Мюзетте Вандер. Мел Фейер. Айбин Кол. Лесли Лоррейн. Джерри Филлипс Джоннинин ролунда. Жана Ли Майерс. Лонни Коллен Мэтью Тейлфорд. Летиция Роблес Брэндон Клоппорт. Сен тынчсызданып жатасыңбы? Эмнеге? Эмнеге экенин сен билесиң. Адамдын жүрөгүндөгү кайгы аны чүнчүтөт. Сен бул накыл сөздөрдү сүйөсүң турабы? Эмне үчүн аны сүйгү болбосун? Эч канча тынчсызданган жоксуңбу? Мен өзгөчө тапшырма үчүн бул жердемин. Макул. Бир аз тынчсызданып жатам. Кана Джонни, өзүңдү кандай сезип жатасың? Рух сергек, дене болсо алсыз. Ооба, сеники болсо азап тартып жатат. Мен мунун канчага чейин созуларын билбеймин. Эч нерсе эмес. Теңир билет. Ооба, уулум, ал билет. Биздин жашообуз болгону бул, сиз билесиз да. Мен сага сен үчүн мүмкүн болгон нерсенин баары жасалат деп анттуу убада бердим. Ошондуктан мен сени доктор Картерге жиберем. Ал сени карап чыгат. Башка врачпы? Сиз мени кечирип коюңуз, доктор Миллер. Бирок мен ооругандан чарчадым. Билем, уулум, билем.
Bir gün ал өзүнө келет. Бул үчүн керемет керек го деп ойлойм. Албетте, Майк. Мен колумдан келгенди баарын кылам. Ал өзгөчө бала дүрүү. Алардын баары өзгөчө, ошондой эмеспи? Ооба, бирок ал башкаларга караганда да өзгөчөрөөк. Өзгөчөрөөк? Уксаң, тынчсызданбайлы кой. Ал жогорку деңгээлдеги дарыланып алат. Мен сөз берем. Рахмат сага досум, эч нерсе эмес. Кийинчерээк сүйлөшөбүз, макулбу? Салам, сен? Джонни. Мен Глендал Робертсман, баларды асыроо мекемесинен. Кандайсың? Адам өзүнүн жолдорун ойлонуштурат, бирок анын аткарылышын Теңир башкарат. Сен акылдуу турбайсыңбы? Сен муну кайдан үйрөндүң? Накыл сөздөрдөн. Сыягы сен жетишерик акылдуу жигит окшойсуң. Рахмат. Бизди бул жака доктор Миллер жиберди. Отуруңуз, анан муну толтуруңуз, сураныч. Рахмат. Доктор Картердин офиси, сиз менен Делори сүйлөшүп жатат. Сиз кандай ойлойсуз? Мен качандыр бир кезде балык уулаганы бара аламбы? Эгерде Кудай жол берсе. Салам, Джонни. Кутмандуу таң, доктор Картер. Мен Гленда Робертсман, социалдык кызматкермин. Кандайсың, Джонни? Билесизби, доктор, мен бул жерде болгонума абдан кубанычтамын. Эң соңу мен дагы. Мен доктор Картермин, онкологмун. Сен муну эмне экенин билесиңби? Ракты дарылай турган врач ушундайбы? Туура. Сени мага эмне үчүн жиберишкенин билесиңби? Анткени сиз доктор Миллерге караганда акылдуураксызбы? Мен мындай демек эмесмин, жок. Сендеги ак кан бөлүкчөлөр кызылдарынын үстүнөн бийлик кылып алган. Кызылдары болсо бардык кышкылтекти ташып беришет, туурабы? Акылдуу жигит экенсиң. Кечириңиз. Бар жайында. Сенде ысытма бар. Ал дайыма көтөрүлүп турабы? Ооба, мырза. Энергияңчы? Мен тез эле чарчап калам. Оозуңду аччы. Сенин оозуңда жара бар жана алкын бездерине суук тийиптир. Сенде менимче диарея да бар болсо керек. Ооба, ушул сыяктуу бирдеме. Сен лейкемия деген эмне экенин билесиңби, Джонни? Ак кан. Абдан жакшы. Бул нерсе сенин иммундук системаңды бузуп жатканын билесиңби? Билем. Бирок Кудайда мен үчүн тапшырма бар. Жакшы, бирок өзүңдү өтө чарчатып жибербе. Сизде мампоси барбы? Сен аны кабыл алуу бөлмөсүндөгү Делористен сурачы. Менимче ал сен үчүн бирдеме табат. Ага эмне болду? Ал жетим. Анын атасы тууралуу эч кандай маалымат жок. Анын апасы мас айдоочунун айынан өлгөн. Ал тирүү калып, өзүн өзгөчө тапшырманы аткарышы үчүн Кудай сактап калды деп билет. Андан башка таптакыр туугандар жокпу? Биз билгенден эч кимиси жок. Ал мамлекеттин кам көрүүсүндө күчөп кетүүчү лейкемиясы бар баланы кабыл ала турган үй бүлө табылганга чейин баары ушул бойдон калат. Бул кыйын. Ал болсо Кудайга ага ал өлгөнгө чейин аны сүйө турган үй бүлөнүн бирерине ишенет. Сиздин оюңузча анын канча өмүрү калган? Сиз бул тууралуу анын дарылоочу врачы доктор Миллер менен сүйлөшүңүз. Мен анын тромбоциттеринин деңгээли абдан төмөн экенин айта аламын. Химиотерапиянын биринчи курсу биз ээ болобуз деп күткөн жыйынтыктарды берген жок. Сиз анда айууга мүмкүнчүлүк бар деп эсептейсизби? Мен абдан өкүнүп турам, Роберт сайын. Бирок мен өзүмдү Кудай катары көрсөткүм келбейт. Рахмат, доктор. Салам, кичинекей. Менин атам ушул жердеби?
Ал рата сал керте менен кичайда. Бирок мен ага сенин келгениңди кабарлап коем. Макул, рахмат. Вилли, сен окуй аласың. Бирок сен жакшыраак окуйсуң. Макул болуптур. Кел жаныма кел. Илгери жонунда сүзгүч канаты бар жана катуу, сөөктүү башы бар динозаврлар жашаптыр. Салам атаке. Салам жаным. Сүйлөшсөм болобу? Каалаган убакта. Эмне болду? Мен сенден бир нерсе тууралуу сурасам болобу? Албетте. Апам качандыр бир кезде кайрадан нормалдуу болуп калабы? Сен эмне үчүн сурап жатасың, жаным? Анткени ал зомбиге окшоп бөлмөдө ары бери жүрө берет. Ага абдан кыйын болуп турат, Кейла. Бирок бул нерсе көптөн бери уланып келе жатат. Бул нерсе канча убакыт керек болсо, ошончого созулат. Мен жөн гана апамдын өзүнө кайтып келишин каалайм. Мен дагы, жаным кызым. Кел бери. Эми менин көкүрөгүмдө тешик болобу? Узак эмес. Бул жөнөкөй эле процедура, досум. Биз сенин клеткаларыңды кайрадан программалаштырганга аракет кылабыз. Компьютерге окшоппу? Ооба, ошол сыяктуу. Сиз болсо мени уктаганга мажбурлай турган докторсуз, туурабы? Туура, мен анестезиологмун. Андан кийин силер мени ойготосуңарбы? Албетте, балакай. Бүгүн уйкуңуз кандыбы? Ооба, мен жакшымын, рахмат. Анын жүрөк согушу акырындап баратат. Мен ага бир аз атропин беремин. Жүрөк токтоп калды. Жүрөккө массаж. Бизге жардам керек. Коркунуч кнопкасын баскыла. Реанимацияны баштайбыз. Адреналин бергиле. Анын салмагы 33 килограмм. Ага салмагынын килограммына 0,01 грамм бергиле. Керектүү дозаны даярдагыла тез. Кана эми, досум, кетпе. Адреналинни жүрөк булушуна сайгыла. Джонни, кал, досум, кетпе. Бол эми. Реакция жок. Адреналинни дагы бир дозасын. Карман, Джонни. Мени менен кал, Джонни. Кайтып кел, Джонни. Бол эми, кетпечи. Кайтып кел. Кетпе. Кел, Джонни, кетпе. Жакшы, ал кайта баштады. Баары жайында. Биз аны кайтардык. Бир аз гана калды. Азаматсың, Джонни. Ушундай күрөшүш керек, балакай. Ушинтип күрөшүш керек. Ал калыбына келгенге чейин биз аны ушул жерде байкоо астында калтырабыз. Андан кийин сиз аны үйгө алып кетсеңиз болот. Мен аны кийинки жумага жазам. Рахмат, доктор. Бул бала абдан өзгөчө, туурабы? Ооба, туптуура. Анын руху таң калыштуу күчтүү. Бул абдан сонун. Биз бүгүн аны жоготуп кое жаздык. Бул биринчи жолу эмес. Анын бүт өмүрү ооруканаларда өтүп жатат. Дайыма ооруйт. Дал ушул үчүн аны эч ким асырып алгысы келбейт. Ал абдан ичке көпүрө менен жүргөнү шексиз. Бирок сиз мунун баарына кантип чыдап жатасыз? Чыдап жатканыма ишенбей турам. Джонни жөнүндөгү сенин оюң кандай? Сага белгилүү болгондой, чочоктун донордук клеткалары жашап кете алган эмес. Бир канча убакыттан кийин оору дарылоого таптакыр моюн бербей калат. Убакыт өткөнү менен бизге пайда жок. Анын үстүнө анын оорусу 4-чү стадияда экенин эске алганда, химиотерапия канчалык эффективдүү болорун аныктоо кыйын. Биз колубуздан келгенин баарын кылабыз, туурабы, Дрю? Ооба, ошондой деп ойлойм. Сен туура айткан экенсиң. Ал өзгөчө бала экен. Билесиңби, балким мен муну сага өтө кеч айтып жаткандырмын, бирок мен муну баары бир айтышым керек. Өз жүрөгүңдү сакта, Дрю. Бул бала аны уурдап алышы мүмкүн. Сенин эмнелерди басып өтүшүңө туура келгенин Теңир билет.
Балким бул менин жүрөгүмө керек болгон нерсенин дал өзүдүр, Майк. Кейла, сабактарыңды жасадыңбы? Ооба. Бөлмөңдү жыйнадыңбы? Ооба, апа. Колуңду жуудуңбу? Апа. Мен эртеңкиге дем алыш алсам кандай дейсиңер? Анан биз баарыбыз көлгө барабызбы? Жок, эртең менен Кейланын гимнастикасы бар. Ал түштө болсо музыка сабагы. Эмне болуптур, барбай эле койсун. Биз көптөн бери чогуу убакыт өткөрө элекпиз. Жок, Кейла дарданыш керек. Эмнеге? Концертке, спорт мелдештерине. Эмне анда дем алыш күнү болбош керекпи? Кудай бизди кандай болсо ошол бойдон сүйөт, бирок ал бизди абдан катуу сүйгөндүктөн ушул бойдон калышыбызга жол бербейт. Мына ошондуктан биз ага окшош болушубуз үчүн ал бизди сыноолордон жана азаптардан алып жатат. Жада калса Исага окшоп өзгөчө тапшырманы аткарышыбыз үчүнбү? Жада калса эгерде биз өзгөчө тапшырманы аткарышыбыз керек болсо деле, Джонни. Доктор Картер, сиз бул жерде эмне кылып жатасыз? Салам, Джонни. Дрю Картер. Клайд Кингсли. Клайд, мен мынтип ойлодум эле. Бүгүн Джонни балык улоого алып кетсем болобу? Бул абдан сонун болмок. Мүмкүнбү, Клайд? Кечиресиз мырза, бирок мен сизге буга уруксат бере албаймын. Бул эрежеге каршы келет. Бул дарылоо максаты. Клайд Сураныч, дарылоо максаты менен болуптур. Мен эрежеге каршы чыгам. Бирок сиз аны алып кеткениңизге жана кечки тамакка чейин алып келип коюуга кол коюп беришиңиз керек. Албетте. Жакшы. Салам. Азыр эмес, Филли. Мен балык уулаганы бара жатам. Сен бул чыңдары болоттон болгон адамдыксыңбы? Мен чынында Супермен эмесмин. Бул болгону эле костюм. Мен ишене баштадым эле. Бул бала ким? Бул Вилли деген бала. Мен аны кичүү инемдей көрөм. Дагы бирөө карма. Азаматсың. Мына буга карачы. Бул ушунчалык сонун экен. Мен бул жер сага жагат деп ойлодум. Менин атам ушул жерде иштеген. Чынында менин атам жана атамдын атасы. Эң сонун. Бул эмне? Бул мурдагы металлургиялык завод 1907-жылы курулган. Мен ошол убакта адамдар ушундай чоң нерсени кура алышкан деп ойлогон эмесмин. Ооба, ал ушунчалык чоң. Кеттик, мен сага экскурсия уюштуруп берем. Топтургут. Эң сонун. Жүр. Бул жер ушунчалык сонун экен. Топтура. Доктор Картер, мен сизден бирдемени сурасам болобу? Сиз Кудайга ишенесизби? Кудайгабы? Жок, чынында анчалык деле ишенбейм. Курт Уорнер Кудайга ишенет. Чынбы? Ооба. Эмне үчүн сиз Кудайга ишенбейсиз? Жашоодо дайыма эле бардыгы биз каалагандай боло бербейт, Джонни. Курт Уорнердин жашоосунда деле бардыгы ал каалагандай болгон эмес. Green Bay Packers компаниясы аны басынтып жиберди жана ал супермаркеттеги прилавкаларда товарларды койчу. Чынбы? Анан ал 1 мүнөт ичинде товарларды жайгаштыруучу адамдан суперкубоктун негизги оюнчусуна айланып калды. Сизге окуяны мындайча өзгөрүп кетиши жагабы? Андан кийин гиганттар аны запастагылардын скамейкасына отургузуп коюшту. Аны сатып жиберишти. Анан ал алардын биринчи суперкубогуна Кардиналарды алып чыкты. Эгерде ошол ийгиликсиз топ берүүнү эске албасак, эми эч ким жеткилең эмес турабы? Ал дайыма эң биринчи орунда эң маанилүү туруш керек деп айтат. Анткени ал үчүн Кудай биринчи орунда турат жана Кудай аны товарларды жайгаштыруучудан даңктын залына алып келген. Сен аны даңктын залына жетет деп эсептейсиң, албетте. Анын топ берүүлөрү эң алыс топ берүүлөрдөн болчу. Анан ал 2 жолу суперкубоктун негизги оюнчусу болгон. Анда сен ошол үчүн Кудайга ишенесиңби? Бул болгону Кудайга бардыгы мүмкүн экенин үлгүсү, анткени ал бизди сүйөт. Кээде жашоо тегеренген топту берет, балакай. Менин бүтүндөй жашоом тегеренген топко окшош болгон. Биз Кудайга канча жолу ишенимсиз болгонубуз маанилүү эмес, ал дайыма бизге ишенимдүү. Ооба. Сен мындай кудайлык нерселердин баарына чын жүрөктөн ишенесиңби? Эмне үчүн сиз ишенбейсиз? Кудай таң калыштуу. Доктор Картер, сиз нормалдуу үйдө агаларыңыз жана эжелериңиз менен чоңойгонсузбу? Ооба. Өзүңдү кайсы бир нерсенин бөлүгү катары сезүү кандай нерсе? Сени сүйүп турганын сезүүчү. Билесиңби, Джонни, менин оюмча, мен бул нерсени эч качан чындап баалаган эмесмин. Эч нерсе эмес. Мени балык уулаганы алып барганыңыз үчүн рахмат.
Биз эч нерсе кырмай албаганыбызды билем, бирок бүгүнкү күн менин жашоомдогу эң жакшы күн болду. Эч нерсе эмес, Джонни. Эч нерсе эмес. Биз бир баланы өз тарбиябызга алсакпы деп ойлодум эле. Ал менин пациентим, анын аты Джонни. Ал абдан жакшы бала. Анын кайсы жери ооруйт? Анда күчөп кетүүчү лейкемиясы бар. Сен айнып калгансыңбы? Сени үйүбүзгө өлүп бара жаткан баланы алып келмекчисиңби? Анткени анда эч качан өзүнүн үй бүлө болгон эмес. Джулия, бул бала өлүм алдында жана анын эч кимиси жок. Бир балабыздан ажырап калганыбыз жетишпейби? Мен жөн гана бул бизге жардам берет деп ойлодум. Кантип? Кейла эмне болот? Анын азап тартканы азбы? Биз баарыбыз азап тарттык, Джулия. Гейла аны жакшы көрүп калат деп ишенем. Жок. Атам ушул жердеби? Албетте ушул жерде. Бирок ал азыр пациентти карап жатат. Эгерде маанилүү болсо мен аны чакырам. Жок, маанилүү эмес. Мен күтө турам. Бул эмне? Бул китеп. Мен көрбөй жатамбы? Ал эмне жөнүндө? Бул ырлар жыйнагы. Сен акынсың, бирок өзүң бул жөнүндө билбейсиңби? Мүмкүн. Мага бир ырды окуп берчи. Жок. Окуп берчи, сураныч. Жөн эле азыр окуп жатканымды мага окуп берчи. Кызгылт көгүш уйду мен эч качан көргөн эмесмин жана көрөмүн деп ойлогон да эмесмин. Бирок баары бир дүйнөдө ошондой уй бар экенин билгим келер эле. Муну сен жаздыңбы? Жок, мен эмес. Чын эле. Мага дагы бир ырды окуп берчи. Жок, жетишет. Сураныч, дагы бир ырды окуп берчи. Пеликан абдан таң калыштуу жымчык. Ал жем сөзүнө курсагына бата тургандан көп нерсени батыра алат. Сен кызыктуу бала экенсиң. Кызгылт көгүш уй жөнүндөгү мага көбүрөөк жакты. Ар адамга ар кандай даам жана түс жагат. Сен табышмактуусуң. Мен жакшы авторлорду окуйм. Ооба, саламатсызбы? Бул балдарды коргоо мекемесиби? Мен Глинда Робертс менен сүйлөшсөм болобу, сураныч? Албетте. Саламатсызбы, Глинда? Бул доктор Картер. Мен Джонни тууралуу сүйлөшөйүн дегенмин. Бул иштин өзгөчөлүгүн эске алып, доктор Картер, өкүлчүлүк процессти тездетиришти. Адатта кагаз иштери айларга созулчу. Мен түшүнөм. Рахмат сизге, Глинда. Сиздин аялыңыз бул чечимиңизди колдойбу? Албетте. Мен мунун абдан жакшы иш экенин айтып коюшум керек. Көптөгөн докторлор бул тууралуу ойлогон да эмес. Анын сизди кабыл алууга даяр экенине ишенем. Эң жакшы. Сизге рахмат. Чын. Ал үчүн бул нерсенин мааниси чоң. Эч нерсе эмес. Ыйык жазуунун бардыгы Кудайдын рухунун жетеги менен жазылган, жана үйрөтүү үчүн, ашкерлөө үчүн, оңдоо үчүн, адилеттүү болууга тарбиялоо үчүн пайдалуу. 2 Тимотей 3:16. Абдан жакшы. Бул дүйнөгө ылайыкташпагыла, тескерисинче Кудайдын жакшы, өзүнө жаккан жана жеткилең эрки менен экендигин таанып билүү үчүн акыл оюңарды жаңылантып туруу аркылуу толугу менен өзгөргүлө. Джонни, Римдиктерге 12:2. Так өзү. Ал бизди адил иштерибиздин негизинде эмес, өзүнүн ырайымынын негизинде куткарып алды. Кана, Джонни? Титке 3:5. Досум, сен жакшы эмгектенишиптирсиң, азаматсың бир тууган. Сен дагы аракет кылып көрүң келеби? Ооба. Эмесе келгиле, аракет кылып көрөбүз. Жаккан 11:35. Ыйса көзүнө жаш алды. Эң сонун балакай. Ыйык китептин эң кичинекей аяты кудум сага окшогон. Жалпысынан сиз канча аятты билесиз? Кана санап көрөлүчү, 3 жыл бою күнүндө бир аяттан. 1000ден көбүрөөк. Эң сонун. Адам бир гана нан менен жашабайт. Матай 4:4. Жетишет. Сен жөн гана бизде таң калтырың келип жатабы? Кечирип койгула. Азыр келем. Алло, бул Клайд? Кандайсыз, Гленда? Ооба, ал ушул жерде отурат. Азырбы? Жок, бар жайында. Болуптур, ал даяр болот. Рахмат. Сизге дагы. Эмне болду? Эмесе энем чемоданды салыштыра турган убакыт келди. Эмне?
Карагылачы, бул жөн эле керемет. Мен дагы ошондой элем. Сиздин үйүңүз сонун экен, доктор Картер. Ал чын эле сонун. Сен өзүңдү анын ичинде ыңгайлуу сезесиң деп абдан үмүт кылам, Джонни. Кейла? Джулия, мен үйдөмүн. Сен бул жерде эмне кылып жатасың? Сен бул жерде эмне кылып жатасың? Мен бул жерде жашайм. Джонни, бул менин кызым Кейла. Менин билишимче, силер тааныш болсоңор керек. Салам, Джонни. Салам, кандайсың? Бул болсо менин аялым, Картер айым. Джулия, Кейла, сен Джонниге конок бөлмөнү көрсөтүп кое аласыңбы? Болуп турат эке. Жүр мени менен, Джонни. Джулия, кымбаттуум. Кааласаң, мен сага буюмдарды жайгаштырып алышың үчүн жардам бере алам. Сенин агың барбы? Болгон. Ал кетип калдыбы? Ал өлдү. Кандайча болду? Автокырсык. Качан? Ыйсанын туулган күнүндө 2 жыл болот. Ошондойду. Менин апам автокырсыкта каза болгон. Чынбы? Анын аты ким эле? Робби. Сенин апаң мени көргөндө анча деле кубанган жок. Ооба, ал акыркы күндөрү башкача. А силер менин келеримди билдиңер беле? Чынында жок, бирок мен сенин ушул жерде экениңе кубанычтамын. Балким мен кетишим керек. Жок, кетпе. Бул кандай болгон эле? Апам аны сууга сүзүүгө алып барган эле. Кырсыктын күнөөкөрү ким болгон? Менин оюмча, ал кандайдыр бир деңгээлде өзүн айыптайт. Бул чынбы? Эмне чын? Сенин ооруң жөнүндө. Менин канымда менин денимди камсыз кыла турган аба жетишсиздик кылат. Ошон үчүн сенин чачың жокпу? Бул химия терапиянын айынан болгон. Ооруйсуңбу? Мен болгону катуу чарчайм. Сен өлөсүңбү? Биздин жердеги күнөөбүз көлөкө сыяктуу. Сен таң калыштуу сүйлөйсүң. Сен канчадасың? 10до, сенчи? 9 жаш, 9 ай. Каалайсыңбы, мен сага өзүмдүн бөлмөмдү көрсөтөм, жакшы? Джулия. Эндрю Филипп Картер, сенин укугуң жок. Сенин укугуң жок. Эмне? Менин бул никеде добуш берүүгө укугум жокпу? Сен кантип өлүм алдындагы баланы бул үйгө алып келдиң? Ансыз деле азап тартып жатканыбыз азбы? Мен болгону бул нерсе бизди жеңип чыгышыбызга жардам берет деп ойлодум. Кантип? Ушундай нерсени экинчи жолу башыбыздан өткөрүшпү? Жашоо улана бер, Джулия. Бул баланын эч нерсеси жок. Анын лейкемиясы бар. Күчөп жаткан лейкемия. Анан сен аны кабыл алышыбызды суранып жатасыңбы? Эгер биз бул баланы ала турган болсок, анда бул Роббиге карата адилетсиздик болуп калат. Робби өлгөн. Ал 2 жылдан бери жок, Джулия. Джонни биздин жашоого кайтып келишибизге жардам берет. Биз аны кое беришибиз керек. Кымбатым, Робби өлгөнгө сенин ичиңдеги бирдеме кошо өлгөн. Мен ошол нерсени кайра тирилишин каалайм. Кейла жана мен экөөбүз тең биздин апабыздын кайтып келишин каалайбыз. Бирок мындай ыкма менен эмес. Эгерде бул бала өлүп калса, биз мындан таптакыр айыга албайбыз. Айырмасы кайсы, Джулия? Биз ансыз деле Роббинин өлүмүнөн кийин өзүбүзгө келе алган жокпуз. Биз аракет кылып көрүшүбүз керек. Дагы бир баланын өлүп баратканын көрүү мененби? Уксаң, мен мунун баарын сага күтүүсүздөн жүктөп салганым үчүн өкүнүп турам. Бул туура эмес, сен туура айтып жатасың, бирок мен сени бизди кайтарыш үчүн абдан аракет кылып жатам. Кел, бир жума аракет кылып көрөлү. Бир эле жума. Андан кийин жешебиз. Макулбу? Сен жок дегенде муну менен бирге бир жума аракет кылып көрөсүңбү? Бир жума. Бир жума.
Бул туура эмес го. Робби экөөбүз дайыма муну менен жүрчүбүз. Бул оңой эле. Мен билбейм. Көптөн бери жүрө элекмин. Бул велосипед айдаганга окшош эле. Эч качан эсиңден чыкпайт. Бул велосипед айдаганда эмес, бул деген өзү велосипед айдоо да. Ооба, мен билем. Жөн гана ушуну айтайын дегем. Бул кимдин идеясы болчу? Меники. Сен билесиң да, биз Роббинин буюмдарына тийбейбиз. Бирок апа, велосипедтерди дароо ордуна коюп кой. Менин бул жерге келгеним жаман идея болгон болсо керек. Жок. Сенин бул жерде болгону мага жагат. Ушундай ойлонуштурулган. Сени бул жака Кудай алып келди. Эң кур дегенде менин атайын тапшырмам бул жерде эмес окшойт. Сен өлүмдөн коркосуңбу? Чынында жок. Мен Ыйсаны өз жүрөгүмө кабыл алдым. Ошондуктан менде түбөлүк өмүр бар экенин билемин. Робби 10 жашта болгондо каникул мезгилинде Ыйык китептик мектепке барган эле. Акыркы күнү пастор балдардын кимдир бирөө Ыйсаны кабыл алабы деп сураптыр. Робби мага айтты, мен бардым деп. Мына, ал мага белекке берген Ыйык китеп. Кейла, бул эң сонун. Анткени Робби азыр асманда. Ыйсаны өз жүрөгүнө кабыл алуу деген эмнени билдирет? Кудай бул дүйнөнү ушунчалык сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун Ыйсаны берди. Биздин ордубузда ал өлүшү үчүн. Ага ишенген ар бир адам өлбөйт, бирок түбөлүк жашайт. Сен көптөгөн жылдар мурда айкат жагачта өлгөн Ыйса тууралуу айтып жатасыңбы? Ооба. Сен өлгөндө асманга барасыңбы? Ооба. Сен жакшы адам болгонуң үчүнбү? Таптакыр андай эмес. Эгерде сен жакшы адам болсоң же жакшы иштерди кылсаң асманга барбайсың. Кантип? Андай кантип барат? Робби сыяктуу Теңирдин түбөлүк өмүр белегин кабыл алганда, асман деген кандайча? Ал жерде эч кандай лейкемия же автак кырсык деген болбойт. Же болбосо азап, кайгы деген болбойт. Сүйүү менен тынчтык гана болот. Анан биз Робби экөөбүз ал жерде түбөлүк жашайбыз. Чынбы? 100% чын. Сен Кудайдын түбөлүк өмүр белегин кабыл алгың келет, туурабы? Жакшы, колуңду мага бер. Болгону менин артымдан сыйынууну кайтала, макулбу? Макул. Теңир Ыйса, менин үчүн айкат жагачта өлгөнүңө рахмат. Менин бардык күнөөлөрүмдү кечир. Мен сени азыр ушул учурда чакырам. Менин жүрөгүмө жана жашоомо кир. Мен сага Теңир жана жеке куткаруучум катары ишенем. Суранам, сени сүйүшүм үчүн мага жардам бер. Сени урматтаганга жана сага тил алчак болгонго үйрөт. Мен сени сүйөм, Ыйса Теңир. Амин. Кейла аларда жагымсыздыктар болгонун айтты, анткени алар велосипед айдашкан экен. Джонни Роббинин буюмдарын алыптыр. Анан? Кандайча анан? Эми сенин өз уулуң кызыктырбайбы? Биздин уулубуз өлдү, эми ал жок, Джулия.
Биздин кызыбыз болсо нормалдуу жашоодо жашаганга татыктуу. Мен буга ишене албаймын. Сен аны кое беришиң керек, Джулия. Бул оңой эмес, өздүрүү. Эмнеге сен өзүңдү качандыр бир болгон авариянын айынан өлтүрүп жатасың? Эгерде мен муну унута албасамчы? Анын Робинин буюмдарына тийгени кыжырымды келтирип жатат. Сен өзүңдү күнөөлөгөнүңдү токтотушуң керек, Джулия. Жаным. Сен кое беришиң керек. Сен өзүңдү кечиришиң керек, кымбаттым. А сен мени кечиресиңби? Салам, балдар. Кечир, апаке. Джонниге Робинин көйнөгүн кий деп мен айттым. Анткени анын бардык кийими кир болуп калды. Баары жайында, балдар. Баары жакшы. Бул жөнүндө тынчсызданбагыла. Мен чоңойгондо адвокат же ырчы болгум келет. Мен чоңойгондо врач болгум келет. Мен архитектор, актер же инженер болгум келет. Мен чоңойгондо ат минүүчү болгум келет. Анда эмесе. Бул сөздү ким айта алат жана ал эмнени билдире турганын айтып берет? Кимдир бирөө? Жок дегенде бирөө. Кана эми кимдир бирөө? Эмесе биздин жаңы окуучубуз коркпойт экен. Джонни алдыга чык, бирок бардык класс угушу үчүн катуу сүйлө. Кана Джонни, Майкл. Антагонист. Бул башкасына каршы болгон адам же буюм, же проблема чыгарганды сүйгөн адам. Жакшы, жакшы, токтоткула. Рахмат, Джонни. Эми китебиңерди алгыла. Анын 12-чи бөлүмүн ачкыла. Кандай мектеп сага жактыбы? Билим жан үчүн жагымдуу. Сен кызыктуусуң. Биз бир класста болгонубуз эң жакшы. Кайсы бир класста болгонунун өзү жакшы. Сен өзүңдү кыйын такыр башмын деп ойлойсуңбу? Аны мындай атаба. Акылсызга акылсыздык менен жооп кайтарба, антпесе сен дагы окшоп каласың. Майкл, токтот. Токтоткула. Аны кое бергиле. Болдугула. Токтоткула. Ур. Токтоткула. Джонни. Джонни. Жакшы элесиңби, Джонни? Баары жайында. Мен жакшымын. Мен жоңун экинчи жагымды тосуп берейин дедим эле. Ооба, аны салып кетишти. Олуттуу эч нерсе жок. Урушпу эмне? Коркунучта эч нерсе жок. Алар жоңгон акмак талоонсор болчу. Мен мунун жаман идея экенин билгенмин. Бул чыныгы уруш эмес болчу. Алар аны катуу түртүп жиберишти. Эмне үчүн? Анткени ал жаңы келди, мына ошол үчүн. Майкл жок жерден уруш чыгарды. Сен ал жакка кайтып барбайсың. Бул болбогон нерсе. Сен абдан оорулуусуң. Бул кооптуу. Сен ал жакка кайтып барганга милдеттүү эмессиң, Джонни. Биз эртең сени бул мектептен чыгарабыз. Бирок мен аны барышын каалабайм. Токтогула, мен сүйлөсөм болобу? Бүгүн мен өмүрүмдө биринчи жолу өзүмдү нормалдуу бала катары сездим. Мен эртең да жана бардык күндөрүмдө ошол жакка барам. Менде баары жайында. Джонни, күтө тур. Мен чоңойгондо модельер же болбосо интерьерлердин дизайнери болгум келет. Мен чоңойгондо аттар менен иштегим келет. Же болбосо актриса болгум келет. Мен окумуштуу болгум келет. Мен чоңойгондо рок жылдызы же болбосо окумуштуу же кино жылдызы болгум келет. Силер кечиктиңер. Болгула, балдар. Биз бүгүн көп нерсени жасашыбыз керек. Майкл. Түшүп калды. Карма. Биздин бардыгыбызга кыялданган жагат. Кээ бириңерге болсо бул нерсе башкаларга караганда көбүрөөк жагат. Мен силерге суроо бергенде, муну силердин кандай кыла турганыңарды көрүп турам. Ошондой эле силердин бул суроого кылдаттык менен ойлонуп жооп беришиңерди каалайм. Силер оюңарды бир жерге топтошканы керек. Мен силердин чоңойгонуңарда жашооңордо эмнени пландаштыра турганыңарды билгим келет. Ошентип, дүйшөмбү күнү силер доскага чыгып, бул жөнүндө жок дегенде 1 мүнөт айтып беришиңер керек.
Ошон үчүн даярданып келгиле. Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Жакшы. Мен чоңойгондо үй жаныбарлардын чач тарачы болгум келет. Мен чоңойгондо наскар жарашчысы болгум келет. Мен ырчы же актриса болгум келет. Мен чоңойгондо белгилүү актер болгум келет. Азаматсың, Кеми. Эми, Майкл. Мен чоңойгондо кино жылдызы болгум келет. Анткени кино жылдыздары бардык кымбат нерселерге ээ болушат жана кымбат унааlarda жүрүшөт. Мына мен чоңойгондо ким болгум келет? Бүттү. Ооба, айтмакчы, эгерде мен кино жылдызы болбой калсам, анда улуттук футбол лигасынын жетекчиси болуп келет. Көп акча табышат жана кымбат унаалар жүрүшөт. Мына чоңойгондо мен ким болгум келет? Эми бүттү. Эмне дейли? Майкл, бир аз кыска, бирок менимче биз муну түшүнөбүз. Биз менен ушундай шыктандыруучу жашоо максатыңды бөлүшкөнүң үчүн рахмат. Бүгүнкү күндүн акыркы докладчысы Джонни. Болгону жакшы болду. Бүгүн чыкканы жетишпей калгандар, тынчсызданбагыла, силерде эртең ушундай мүмкүнчүлүк болот. Джонни? Джонни, сен жакшы элесиңби? Бар жакшы. Салам. Силерге белгилүү болгондой, мен өзгөчө баламын. Анткени менде лейкемия бар. Бирок силер билбей турган нерсе бул балким мен бул оорунун айынан өлөм. Силер мага бооруңар ачыбашы үчүн муну силерге айткым келген эмес. Болгону мен эч качан чоң болбоймун. Билесиңерби, мен бул тема боюнча сүйлөгүм келбейт. Мен силер менен ачык сүйлөшкүм келет, балдар. Көрүп турасыңарбы, мен Кудайга ишенем. Кудай биздин жүрөгүбүзгө кыялдарды салып коеруна ишенем. Биздин ар бирибиздин ким болорубуз жөнүндөгү кыялдарыбыз бар. Жана муну бизге Кудай берген. Ал биздин ар бирибизди өз кыялдарыбызды ишке ашырышыбыз үчүн Кудайдан берилген таланттар жана жөндөмдүүлүктөр менен жараткан. Бирок эгерде бири-бирибизди сүйбөй турган болсок, жашообузда эмне кылганыбыз же кандай бийиктикке жеткенибиз маанилүү эмес. Муну кыла алышыбыз үчүн бизге Кудайдын сүйүүсү керек. Эгерде Кудайдын сүйүүсүнүн биз аркылуу агып өтүшүнө жол берсек, анда биз табияттан сырткары күч аркылуу бул дүйнөгө таасир эте алабыз. Теңир, мен эмне кылып жатканымды билем. Мунун баарын мен пландаштырдым. Силер кыялданган келечекти бериш үчүн пландаштырдым деп айткан. Кудай сонун, ошондой эле ал биздин кыялдарыбыздын орундалышын каалайт. Аларды бизге ал өзү берген. Биз кыла турган нерсе бул анын биздин жашообузду башкарышына уруксат берүү. Ал эмне кылып жатканын билет. Силер балдар сонунсуңар. Ошондой эле мен силер үчүн бул жашоодо эң жакшы нерселер камдалганын билемин. Бул жака Майкл келе жатат. Ал дагы бирдеме кылып жибергенден мурда кетип калганы жакшы. Тим кой келе берсин. Бул мага жакпай турат. Билесиңби, сенин Кудай жөнүндө айткандарыңдын баары эмне? Сенин Кудайга ишенгениңди жана башка сөздөрдү айтыш үчүн күчтүү чечим чыгарышың керек болчу. Мен мындан уялбаймын. Мурда мага эч ким Кудай жөнүндө айткан эмес. Ал сени сүйөт жана күндүн 24 саатында ал сенин жаныңда. Мен сени ошондо түртүп жибергеним үчүн кечирим сурайын деп ойлонгонмун. Бар жайында, мен сени кечирем. Анда баары жакшыбы? Албетте. Макул. Мына көрдүңбү? Эч нерсе болгон жок. Болуптур. Салам, Джонни. Эмне менен алек болуп жатасың? Мен жөн эле окуп жатам. Эң жакшы. Сага ысытма чыгып калыптыр го. Башың менен мойнуң качандар бери ооруп жатат? Бүгүн эле. Бул сенин бүгүн класста сүйлөгөнүңө байланыштуу эмеспи? Жок. Кейла сенин абдан жакшы сүйлөгөнүңдү айтып берди. Мен жөн гана аларга кайрат бергим келди. Азаматсың. Мен сени менен сыймыктанамын. Билесиңби, биз жакшысы эртең Миллерге барышыбыз керек. Жакшы. Доктор Картер, мен жакшы боломунбу? Коркунуч алып өтүп кетелик, бирок өзүңүздү басым астында калтырып, менин бул жерде калышыма уруксат бергениңиз үчүн рахмат. Сенин бул жерде экениңе кубанычтамын. Баса доктор Миллер мени конференцияга чакырды. Машаякты конференциябы, эң сонун. Сиз барасызбы? Чынында бул мен үчүн эмес. Анын үстүнө мен сенин жаныңда болушум керек. Жок, менде бар жайында. Сиз конференцияга барышыңыз керек. Менимче менин бул жерде калганым жакшы. Сиз ошол жакка барышыңыз керек, доктор. Мен муну билем. Суранам, сиз ал жакка мен үчүн барып коюңузчу. Суранам. Мен бул жөнүндө ойлонуп көрөм.
Макул, үйгө кеттик. Доктор Картер, эмне болду? Мен бардык убакта сизди доктор Картер деп аташым керекпи? А сен мени кандай атаң келди эле? Менде эч качан өз атам болгон эмес. Ошондуктан мен сизди ата десем болобу? Сиз каршы болбосоңуз. Албетте, мага абдан жагымдуу болмок. Мен сенин бул жерде экениңе чынын эле кубанычтамын, Джонни. Жакшысы сен качып кутулгус нерсеге даярданышың керек дүрүү. Сен бул баланын жашоосунда чоң бата болгонуңду билемин. Ошондой эле сен колуңдан келгендин баарын жасаганыңды да билем. Сен аны кабыл алдың жана эч ким сени күнөөлөбөйт эгерде койчу Майк. Мен мындай кыла албайм. Мен да андай кылмак эмесмин. Ага билдириш керек. Мен болсо аны дарылаган врачмын. Рахмат, Майк, бирок жок. Мен муну өзүм кылам. Уксаң, сен Роббини жоготтуң жана эми Джонни менен да ушундай болот окшойт. Бирок сен Кудай азыр деле бардыгын башкарып турганын жада калса адамдардын өлүмүн да башкарып турганын кабыл алышың керек. Ошондой болушу керек. Сен конференцияга барасыңбы? Эгер чынын айтсам каалабай турам. Бирок бул Джонни үчүн маанилүү. Ошондуктан бул жөнүндө дагы эле ойлонуп жатам. Бул Джоннини абдан кубандырмак. Бирок кандай болбосун, ага айтыш керек. Билем. Кантип эле? Эртеби кечпи баары өлүшөт, туурабы? Ушундай деп корком, досум. Бирок сен конференцияга барасың да, ата? Убада берем. Кейла, жаным кызым. Кейла. Кет. Кымбатым. Жаным. Кет. Кымбаттуу Теңир, мен сени менен асманда болгум келет. Бирок мен өз милдетимди аткаргым келет. Бирок Теңир, кантсе жакшы болорун сен билесиң. Сенин эркиң болсун. Амин. Кейла, бул мен Джоннимен. Сен уктап жаткан жоксуңбу? Мен сенин ошол жерде экениңди билем. Сенин кандай ойлоп жатканыңды угуп турам. Мен кызгылт көгүш уйду көрдүм. Чын эле, мен кызгылт көгүш уйлардын бүтүндөй тобун көрдүм. Бул акылсыздык болчу. Бардык жерде кызгылт көгүш уйлар жүрүптүр. Жада калса мен бирөөсүн сагынга аракет кылдым, бирок сүттүн ордуна жүзүм ширес чыкты. Ошондуктан эгерде жүзүм ширесин кааласаң, кимден сурашты билип алдың. Кымбатым, убакыт топ келбей турат, бирок мен ага барамын деп сөз бердим. Мен 2 күндөн кийин кайтып келем. Саламатсызбы, Картер айым? Сиз эмне даярдап жатасыз? Эртең мененки чайды. Сиз менин кетишимди каалайсыз, туурабы? Муну кайдан билдиң? Мен сокур эмесмин.
Senin буга тиешиң жок, Джонни. Бул Кейланын айынан. Мен анын азап тартып жатканын көрүм келбейт. А сиздин тарткан азаптарыңызчы? Роббини жоготконуңуз үчүн тарткан ооруларыңыз. Атаке. Атаке. Бул эмне, жаным? Роббинин ыйык китеби. Сенин конференцияң үчүн. Рахмат, жаным. Мен сени сүйөм. Мен кетишим керек. Мен дагы сени сүйөм, Атаке. Көрүшкөнчө, кичинекейим. Дрю, токто. Сен мени өлүп бара жаткан бала менен жалгыз калтырып кете албайсың. Сүйүктүм, мен ага бул конференцияга барамын деп сөз бердим. Анан мен муну сенден мен үчүн кылышыңды суранам. Сен чындап айтып жатасыңбы? Жаным, мен кечигип жатам, кетишим керек. Сураныш, мен үчүн аткарып кой. Апа, биз пляжга барып ойносок болобу? Бара бергиле. Рахмат, апа. Бул балдарды коргоо мекемесиби? Going circles in the yard will never get me very far. Chase his tail and then he'll bite. Well, I won't chase my tail around. I won't chase my tail around. I may do some crazy stuff, but I still have sense enough. I won't chase my tail around. Got a cat while I play. He just wants to sleep all day. He just wants to sleep all day. I do my chores, have some fun, come home when the day is done. But he just wants to sleep all day. Well, I'm not gonna sleep all day. I'm not gonna sleep all day. Well, I may do some great stuff, but I still have sense enough. I'm not gonna sleep all day. Saw an ostrich called him Sam, stuck his head down in the sand. He stuck his head down in the sand. Well, there's so much I want to know. Every day someplace to go. Stuck his head down in the sand. I won't stick my head in the sand. I won't stick my head in the sand. Well, I may do some crazy stuff, but I still have sense enough. I won't stick my head in the sand. La 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 Джонни, сага эмне болду? Джонни. Баары жайында. Кечир, Джонни, мени кечир. Кечирим сурашымдын кереги жок. Мен жөн гана бир аз эс алышым керек.
Мен кимдир бирөөнү жардамга чакырам. Керек эмес. Мага керек болгон жардам ушул жерде. Жөн гана ордумдан турушума жардам бер. Эми эмне болот? Ал эч качан силерди таштап кетпейт. Картер айым. Ал сиздин азаптарыңызды билет. Ал сизге жардам бергиси келет. Сонун, сен мени көндүрүп, эми өзүң келбей калдыңбы? Тузак сыяктуу болду. Билем, жагымсыз угулат. Бирок Мишель үйлөнгөнүбүзгө 1 жыл болгону үчүн майрамдык дем алыш уюштуруптур. Менин оюма деле келген эмес болчу. Ошентип, менде башка арга калган жок. Мен өзүмдү жыйындык лагердеги жаңы бирөө катары сезип жатамын. Өзүмдү ыңгайсыз сезип турганымды айтсам, айтпай эле койсомбу? Бирок бул жерде көптөгөн жакшы адамдар бар. Менимче сен өзүңдүн мойнуңа көп нерсени жүктөп алгансың. Сен бул жүктү Теңирге беришиң керек. Сен кое бер да баарын Кудайга тапшыр деп жатасыңбы? Ошол сыяктуу бир нерсе. Билесиңби, биздин денебиз эле биздин кам көрүүбүздөн талап кылбайт. Биздин рухубузга да камкордук керек. Болуптур, Майк, мен түшүндүм. Уксаң, мен бул машаяктык жалынга отун таштайм деп сөз бере албаймын, бирок мен Кудай менен мамилешкенге аракет кыламын. Иса джентльмен, Дрю. Эгер сен өзүң анын киришине жол бербесең, ал сага жулунуп кире албайт. Макул, болуптур. Кандай болорун көрөбүз, макулбу? Макул, жакшы. Үйлөнгөнүңө 1 жыл болгону менен куттуктайм, Майк. Мишелге салам айтып кой. Сен жакшы көрүнбөй турасың, Джонни. Сен ушунчалык кысып жатасың, сенин башыңа жумуртка куруса боло тургандай. Мен коркуп жатам. Макул сөздөр 3-5. Айт. Теңирге бүт жүрөгүң менен ишен. Петердин 1 каты 5-7. Айт. Бардык түшүктөрүңөрдү ага тапшыргыла, анткени ал силер үчүн кам көрөт. Филиппиликтерге 4-6. Айт. Эч нерсе тууралуу кам санабагыла. Кудай бардыгын көзөмөлдөп турат, бир тууганым. Билесиңби, ал сени эч качан таштабайт. Анан сен буга ишенесиң. Ал сени эч качан таштабайт. Апа, сага эмне болду? Кызым, кечир мени, кымбаттым. Телефонго жооп берейинби? Ооба, кичинекейин жооп бер.
for you. Бул сага. Hello? Алло. Yes. Ооба, бул менмин. Oh no. Жок. What happened? Эмне болду? I'm coming. Мен азыр жетип барам. This way. Бул жака. Thanks for coming. Келгениңиз үчүн рахмат. Мен күйөөмдүн ушул жерде болушун каалаган элем. Джонни сиздин күйөөңүздүн да кызыңыздын да келишин суранган жок. Ал сиздин келишиңизди абдан суранды. Чынбы? Ага эмне болду? Өпкөсү шамалдаган. Анан да көптөгөн оорулар менен кошо. Врачтар алсыз. Алар оорусунан гана басандат алышат. Johnny. Джонни. Johnny. Джонни. Honey, can you hear me? Жаным, сен мени угуп жатасыңбы? Ооба. I'm suddenly Мен having кокусунан tremendous абдан guilt. коркунучтуу күнөө сезимине туш болдум. I am so sorry Сени for кетирип what жибергеним үчүн кечирип кой. I don't know how you Качандыр will бир ever кезде forgive мени me. кечире аласыңбы, билбейм. Forgiveness. Кечирүү чындыгында кыйын эмес. Mrs. Carter? Картер айым. What is it? Эмне, Джонни? I don't Мен бул жерде өлгүм келбейт. don't you worry. Тынчсызданба. I am not. Мен сенин бул жерде өлүшүңө жол бербейм. I am going Мен to азыр take you сени home. үйгө алып кетем. Right where Сен you болушуң belong. керек болгон жерге, макулбу? Thank you, Lord. Менин күнөөлөрүмдү кечиргениң үчүн сага ыраазымын, I Теңир. pray my family Мен will сенден know суранам, love. менин үй бүлөм дагы сенин сүйүүңдү таанып билсин, Робби. For God so loved the Кудай world бул дүйнөнү ушунчалык that he сүйгөндүктөн gave his one and only өзүнүн жалгыз Son, уулун берген. that whoever Ага believes ишенген in ар бир him адам shall өлбөй, not төөлүк perish, өмүргө ээ болсун деп берди. but have everlasting life. After Robbie Роббинин died, I өлүмүнөн was кийин convinced he мен didn't сени exist таптакыр at all. жок деп ойлогонмун. How could a loving Ушундай God let каардуу something so өлүмдү senseless ушунчалык happen to кичинекей such a балага little boy? ыраа көргөн Кудайды кантип сүйө алмакмын? But then you send Johnny in. Бирок кийин сен менин жашооммо Джоннини All of a sudden, жибердиң. I see this little guy Анан мен with every кокусунан reason in the сага world to ишенбегенге, doubt you, even hate жада калса сени жек көргөнгө миң деген себептери бар. But all he Бирок does эч нерсеге is trust карабастан сага ишенген you and talk about жана you сен like тууралуу this. жакшы досу сыяктуу сүйлөгөн бул баланы көрдүм. Thank you. Сага ыраазымын. Thank you for sending Менин Johnny канчалык into акмак my экенимди life. көрсөтүш үчүн, менин жашооммо Джоннини жибергениң үчүн сага ыраазымын. I need you to help me. Менин take this жүрөгүмдөгү breath сага жана Джулияга болгон мындай коркунучтуу сезимдерден кутулушум үчүн мага сенин жардамың I'm керек. ready to surrender my life Мен to сага өз өмүрүмдү арнаганга, to receive your сенин free куткаруу gift of белегиңди salvation, кабыл just алганга like даярмын. Johnny have done. Робби менен Джонниге окшоп. Forgive me for all Мен the жасаган mistakes I've бардык made trying to катачылыктарым run my үчүн own life. мени кечир. Help me to Өз be the жашоомду husband өзүм that башкарганга you аракет need кылып me to be, келгем. and the daddy Менин Джулияга you керек deserve. болгон күйөө жана Кейла татыктуу болгон ата болушума жардам бер. Суранам, Теңир. Use me to bring Джоннини анын акыркы күндөрүндө жылуулук менен курчаш үчүн мени колдон. I pray all these Мен things сенин in уулуңдун your ысымы son's менен name, сыйынам. asking Жана you to мен watch over кайрадан my бирге son болгонго чейин менин уулумду карап till тур. I can be with him again. Amen. Амин.
Анын бөлмөсү даяр. Азаматсың кызым. Керебетти даярдап коесуңбу Сыраныч? Thank you, honey. Рахмат жаным. Мына ушундай. What a Сен абдан жакшынакай плакат даярдапсың, кызым. Рахмат, апа. I'm just gonna Мен унаага барып, сенин буюмдарыңды алып келем. Thanks. Рахмат. Need anything? Сага бирдеме керекпи? I'd like to see Мен Dad. сенин атаңды көрүм Still келди. for a treat. Алдагы телеконференцияда. Эң жакшы. I'm really glad. Мен сенин кайтып келгениңе абдан кубанычтамын. Too. Мен дагы. Thanks, guys. Рахмат силерге. Өзүңөрдү жакшы карагыла. God bless. bud. Силерге Теңир батасын берсин. Рахмат. Баталы бол досум. Johnny, Джонни, sweetheart. кымбатым. Салам. Can I get you Сага бирдеме алып келейинби? water? Суу, газдалган суусундук Something to же жей турган бирдемеби? I haven't been able to. Мен бир канча күндөн бери жей албай калдым. Well, you just let Эгерде бирдеме кааласаң мага What айтып кой. happened to Robbie's Роббинин бөлмөсүндө эмне болду? it was fun. Болгону аны кое берге турган убакыт келди. It's your room. Эми бул сенин бөлмөң. What happened? Эмне болду эле? To Robbie? Роббигеби? Yeah. Ооба. Well, Мен I was right. унааны айдап бара жатканмын. And Robbie was Робби болсо жанымда отурган. We went through Биз кесилүү жолго келдик. broad Жогорку ылдамдыкта келе жаткан жүк ташуучу унаа бизге келип сайылды. Анда бул кокустук болгон турбайбы? You see, Чынында, the мен ошол убакта I was texting. телефондо СМС жазып жаткан болчумун. Maybe if I just didn't. Эгерде мен, Maybe if I. балким, God's big эгерде мен forgive you for that. сизди бул үчүн кечиргенге Теңир жетишерлик улуу. For Robbie died. Робби өлгөн үчүнбү? He knows how. Ал сиздин канчалык өкүнүп жатканыңызды билет. He does. Билеби? Yes. Ооба. He wants to. Ал бизди кечиргиси келет. Even things we. Жада калса биз өзүбүз кечире албасак дагы. He does. Чынбы? Yes. Албетте He чын. does. Бул мынчалык оңой эмес. It is that simple. Бул оңой. It's forgiving Өзүңдү ourselves. кечирүү. That's Кыйыны мына ушул нерсе. You really are. Сен чын эле кандайдыр бир өзгөчө баласың. Чынбы, Джонни? We're all special. Биз баарыбыз өзгөчөбүз. God don't make no Кудай junk. керексиз нерселерди жаратпайт. Can I ask you? Мен сенден бир нерсени сурансам болобу? Will you say hello to Сен менден Роббиге салам айтып коесуңбу? I know he's. Мен анын асманда экенин билемин. Will you tell him Ага абдан өкүнүп жүргөнүмдү. to please forgive Андан мени кечирип коюшун суранганымды. Mother misses him with all Жана her жашоосунун ар бир күнүндө heart of her life. апасы аны сагынып жатканын айтып коесуңбу? I'll tell him. Мен ага айтам. I'm so Ошондой эле мен сага кандай мамиле кылганым үчүн кечирим сурайм, Джонни. Maybe that's just. Сиягы биз өзүбүз жаныбыз кыйналып турганда өзүбүздү ушундай тутабыз. Башкаларга жарат беребиз, бирок мен каалаган эмесмин, мени кечир. Мен абдан өкүнөм. It's okay. Баары жайында. I forgive Мен you. сизди кечирем. Рахмат, Джонни. You get some rest. Бир аз эс ал, кымбатым. Thanks for bringing. Мени үйгө алып келгениңиз үчүн рахмат. I'm so glad. Мен сенин бул жерде экениңе абдан кубанычтамын. You get some rest, sweet. Ишинде эс ал.
Кымбаттуу Джонни, мен сага айткым келген нерсени айта албай турганымды билем. Ошондуктан ушул катты жазып жатам. Биздин үй бүлө узак убакыт азап тартты. Бирок Кудай бизди сакташ үчүн периштени жиберди. Ошол периште сенсиң. Мен сен бизди калтырып кетип жатканың үчүн абдан кайгырып турамын. Бирок сен жакында Иса менен боло турганыңа кубанычтамын. Кудайга менден салам айтып кой. Ал сени көргөнүнө бактылуу болорун билемин. Андан мага сенин жана Робинин жанынан орун калтырып коюшуңду сурам. Сүйүү менен сенин карындашың жана досуң Кейла. Johnny, Джонни, Hey, buddy. салам балакай. How was the retreat? Конференция кандай болду? Ал абдан таң калыштуу болду. Эң сону. Seek and ye shall find. Издегиле, ошондо табасыңар. Man, unless you let him, man. Сен чакырмайынча ал келбейт туурабы? he's been Ал сени чыдамсыздык менен күттү. Thank you so much. Мага for everything. жана биздин үй бүлөбүзгө кылганыңдын баары үчүн рахмат. I am so Мен сени proud to уулум call деп you атай my алганым son. үчүн сыймыктанам. And believe me, Ишенип кой. if I could Эгерде trade мен places сени with менен you, I орун would. алмаша турган болгонумда, I love you. мен аны ошол секундда аткармакмын. Мен сени сүйөмүн, Джонни. Мен өлгүм келбейт. I've waited my Мен өмүр бою мени сүйгөн үй бүлөнүн мүчөсү болууну каалаганмын. I love you. Мен силердин баарыңарды абдан катуу сүйөм. And we love you. Биз дагы сени сүйөбүз, балам. Remember that Сен жер special бетине mission жиберилген you ошол өзгөчө тапшырмайсың деп? Ооба. Well, mission Эмесе, accomplished. тапшырма аткарылды. And you shown Сен us биздин all баарыбызга our ар кимдин special. өз тапшырмасы бар экенин көрсөттүң. Just like Jesus. Ыйсада болгон сыяктуубу? Right? That's right. Так ошондой. Just like Ыйсаныкындай. you get some rest. Сен эс алышың керек. Мен сени сүйөм. That's a great Үйгө кош келипсиң плакаты абдан сонун болуптур. Муну сен жасадыңбы? Ооба. Бөлмө абдан сонун көрүнөт. Бул Джоннинин бөлмөсү болгондой сезилет. We thought it was about Биз убакыт келди деп ойлодук. What do you mean? Эмнени айтып жатасың? It's a long story. Узун окуя. Come with me. Жүр мени менен. Мен Just somehow. мен ага авария тууралуу баарын айтып бердим. Анан ал And then he led me back into мени God's Кудайдын кечиримине кайтарып келди. I love you. Мен сени ушунчалык сүйөм. And I'm so grateful. Ошондой эле мага жакшы досумду кайтарып берген үчүн Кудайга ыраазымын. Then you forgive me. Демек сен мени кечиресиңби? Of course. Албетте. I love you. Жаным, мен сени сүйөм. Мен дагы сени сүйөм.
Üç aydan keyin. Robbie Carter. Johnny Carter. Bir önü Robbie için. Bir önü Johnny için. Men dagı bir önü koyum kelet. Nakey, sen güçlüsün. Azamat. Everybody ready to Kanemi, go home? uyga gittik. Come here, buddy. Gel beri. Кийим. Mommy loves you so Апаң сени much. ушунчалык жакшы көрөт. Мен дагы сени сүйөм, апаке. You ready, big girl? Кеттикпи? Ооба, жакшы. Well, my dog Bart is not too smart. He'll chase his tail and then he'll bark. He'll chase his tail and then he'll bark. We're going circles in the yard. Will never get me very far. Chase his tail and then he'll bark. Well, I won't chase my tail around. I won't chase my tail around. I may do some crazy stuff, but I still have sense enough. I won't chase my tail around. Got a cat while I play. He just wants to sleep all day. He just wants to sleep all day. I do my chores, have some fun. Come home when the day is done. But he just wants to sleep all day. Well, I'm not gonna sleep all day. I'm not gonna sleep all day. Well, I may do some crazy stuff, but I still have sense enough. I'm not gonna sleep all day. Saw an ostrich called him Sam. Stuck his head down in the sand. He stuck his head down in the sand. Well, there's so much I wanna know. Every day someplace to go. Stuck his head down in the sand. I won't stick my head in the sand. I won't stick my head in the sand. Well, I may do some crazy